Урматтуу туугандар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү кыскача видеону өзүбүздүн кызматкерлер же өзүбүздүн коллегаларыбыз же кол алыбызда иштеп аткан кишилердин убактысын кантип туура бөлүштүрүп, алардын жумушун тез бүтүшүнө кандай шарт түзүп бере алабыз деген суроого жооп издейбиз. Негизи өзүбүздүн кызматкерлердин убактысы, биз өзүбүздүн убактыбыз бар, 24 саат, жумушта 8 саат деп коелу. Ошончо канчалык кызматкерлер болсо, бул биздин жардамчыларыбыз, ошол биздин 8 саатты, мисалы үчүн 5 киши боло турган болсо, бир күндө 40 саатка узартып бере ала тургандай. Анан биздин максатыбыз ошол 40 саатты элдерге бөлүп, ар бирөөсүнүн өзүнүн убактысында канча жумуш бүтүрө алат деген шарттарды түзүп беришибиз керек. Бул башкаруунун жолдорун издөө да. Негизгиси бул жана буга чейин айтып кеткендей, конвейерди элестетсек, конвейерде менден кийин бир киши турат. Мен жумушту жарымына чейин жасайм дагы кийинки кишиге өткүзүп берем. Ал дагы өзүнүн жагын жасап туруп, ал кийинки кишиге өткүзүп берет. Ушинтип бир продукту өзүбүз алып жүрөбүз. Бул конвейерде мындай жылып жүргөн лентаны элестетсеңер, мага түшөт, жумуш бар, кийинкиге түшөт, ушуну алып жылып жүрө берет да. Ошол жумушту деген биз өзүбүз мындай корпоративный культура деп коет. Ошо өзүбүздүн ишканабыздын маданияты катары кабыл алышыбыз керек. Бири бирибизге көмөк көрсөтүү, жардам берүү, менден кийинки турган кишиге мен өткүзүп берип аткан жумушумду максималдуу түрдө ыңгайлаштырып, кийин жумуш бүткөндө кийинки кишиге ыңгайлаштырып берем. Мисалы үчүн жанына кое турган аспаптар ошону жасаганга, анан кийин ушул деген оңой болсун, максималдуу түрдө ушуну жазып берип коеюн, тиги киши бүтүргөнгө ошол ыраазы болсун деп, мисалы үчүн тууганыбыз менен же болбосо өзүңүздүн жакын досуңузга же тууганыңызга өткүзүп берип аткандай кылып туруп, мындай жакын кишиңизге өткүзүп берип аткандай кылып жумушту өткүзүп беребиз да. Ошол конвейерде кийинки турган киши алганда деген баардыгы даяр турат. Мисалы үчүн чачылган эмес, баардыгы даяр, мындай аспаптар менен ушундай кылып болсо, ага деген жумушка кириши, жасашы оңой болот, тыкан, аккуратно болуп туруп. Ошол кийинки конвейерде турган киши же коллега болот, же болбосо өзүм болот деген ушундай принцип менен иштейбиз да. Ошону деген проактивдүү маданият же болбосо ишканабыздын маданияты кылып туруп кабыл алып алсак, баардыгы ошондой иштесе, анда жумуштар оңой жыла тургандай. Анан ошондой принципибиз болуш керек. Ар бир киши деген өзүнүн убактысын жана башка коллегалардын убактысын өтө жогору байлаш керек. Кийин баарыбыз түшүнүшүбүз керек, ошо кыска убакыттын ичинде көп жумушубузду аткарышыбыз керек. Анан кийин жанагы перегорание деп коет, өтө көп жумушту жасап эртеден кечке чейин тытынып иштегенде деген кишинин энергиясы көп убакытка жетпейт. Бир убакытка келгенде ал киши чарчап, мындай ооруга дуушар болуп калышы мүмкүн, же болбосо өтө чарчап кетип эс алуу керек болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай тең салмактуу бөлүп туруп, убактысын туура бөлүштүрүп, ушундайга кеткенибиз жакшы. Кээ бир учурларда бизнесте түшүнүктүү, кээде ар кандай кырдаалдар болуп калат. Ошондо деген жамаат баардыгы биригип туруп көп иштеш керек болуп калат. Мындай крейсерская скорость деп коет го, мындай кадимки абалда жумуштар деген ордор менен бүтүп, өтө кыйнабай ушундай кылып туруп жумуш бүтө турган болуш керек. Ошол бул учурда деген бизге менеджер задач деп коет, ушу тапшырмалардын башкаруусу боюнча менеджерлер эмелер бар, ар кандай программалар бар. Компьютерде, телефондо, ошонун колдонуусу менен оңой болот да. Бул программаларды колдонгондо биз кимге эмне тапшырма бердик, ошол деген көрүнүп турат. Анан деген дедлайн деп коет, бул аткаруу мөөнөтү бар. Бир жумушту койсок, мисалы үчүн 2 күнгө ушул жумушту койдук, ушунун ичинде жасап бүтүрүш керек деп. Ошол жумуш болуп атканда компьютерде программалар деген мүмкүнчүлүк берет. Ошо жана мисалы үчүн бир документти иштеп чыга турган болсок, электрондук түрүн деген ошого тиркеп коебуз, же болбосо мындай ссылкалар менен, шилтемелер менен маалыматтар боло турган болсо, шилтемелерин дагы ошол тапшырмага коюп коебуз. Ошондо кийинки киши шилтемелерди базып көрүнөт дагы, мына документти түзүшүм керек экен деп туруп, ушул документти ачып алып иштеп баштаганына оңой болот да. Ошондой менеджер задачтар эң оңой, ыңгайлуусун, ишканага ыңгайлуусун таап алышыбыз керек. Ошо менен иштегенде баардыгынын жумушу жеңилдейт. Баардыгы бири биринин жумушун эмне болуп атканы көрүнүп турат. Анан эң жакшы нерсе, бирөөгө бирөө тапшырма койгондо ал деген же аткарылыш керек, же болбосо актуалдуулугу кеткенден кийин аны деген чыгарып тастайбыз. Ал жокко чыгаруу болот да, удалить деп коет го. Ошо жокко чыгаруу боло турган болсо, анда
койгон кишиге айтып, бул жумуш кереги жок болуп калды, ошон үчүн келип эле ушуну жок кылып таштайлы деп, жок кылат. Же болбосо айтылган жумуштар деген, же болбосо коюлган тапшырмалар деген аткарылмайынча ошолор жүрө берет. Кийин эгер мөөнөтүнөн өтүп кете турган болсо, анда просрочен деп, то есть мурда жасаш керек деген жумуштар ушинтип илинип жүрө берет да. Ошо ар бир киши өзүнүн эффективдүүлүгүн бүгүн жумушка келдим, могу жумуштар бар экен, ошолорду аткарайын деп туруп жасайт дагы ушинтип бүтүп өткөрүп жүрө берет. Эгер оозеки айткан сөздөр болсо, бул сөзмө өзү калып калат дагы, аны деген кайра контролдоо кыйын да. Эгер жазылып кала турган болсо, ошондо деген ал эч жака кетпейт. Же жумуш аткарылат, же болбосо ушинтип сүйрөлүп жүрө берет дегендей. Анан жанагындай айтканыбыздай бир күнгө баардык жумуштардын баарын кое болуп туруп, анын баарын кайрадан көчүрүп жүрөрбү? Ошону деген туура бөлүштүрүп алып, бир күндө деген 8 саатыбыз бар. 8 сааттын ичинде реалдуу канча нерсеге жетишет, ошолорду бөлүп бөлүп алып коюп ушинтип. Ошол жалпысынан ошо азыр деген делегирование боюнча сүйлөшкөн жокпуз. Ошо жумушту деген тапшырып берип атканда кандай кылып тапшырып беришибиз керек деген бул өзүнчө тема. Кыскача айта кетсек, ошо киши деген алып аткан тапшырмасын жакшы түшүнүш керек, кээде деген шеф айтат деп туруп эле макул макул деп коюп жумушту алып дагы жакшы түшүнбөйт, эмне кылыш керек эле, кээде болуп калат таза түшүнбөйт, эске түшүнбөй эле макул деп коюп, анан кабинеттен чыгып иштейин деп атканда, анан башка коллегалардан сурап, эмне деп айтты, эмне үчүн жазышым керек, түшүнбөй калдым дей тургандай, кишинин ортосунда коммуникациялар, мындай маалымат алмашуулары так болуш керек, түз болуш керек, эч кимден коркпош керек, ачык айтып, ошо сурап деп отургандай. Ушулардын баардыгы өзүбүздүн жумушубузду жеңилдетет, биздин коллегаларыбыздын жумушун жеңилдетет. Жанагы колду узарт дегендей, мисалы үчүн менин 8 саатым болсо, башка коллегаларды кошкондо деген мисалы үчүн 40 саат болот ушундай. Жанагы иерархия деп коет, ким кимге баш ийет, ким кимге тапшырмаларды өткүзүп берет деген ал дагы өзүнчө маселе. Анткени жанагы айтканыбыздай, ошо ар бир киши ошо өзүнүн убактысын жана коллегалардын убактысын мындай баалап, жөн жерден ошо убактысын албаганга аракет кылуу деген ушундай маселе. Ошо жакшы туруңуздар, суроолор болсо комментарийге жазып талкууларды улантайлы. Кийинки көрүшкөнчө.